ушу кыргыз деп жүрөбүз, кыргыз деген мындай болуш керек деп жүрөбүз, кыргыз андай болуш керек деп жүрөбүз. Кээде өтө эле мындай идеалдаштырып аткан жоксузбу ушу кыргыз? Мен буга жана өткөндө Кубатбек Жусупалиев агабыз келип ушул сиз менен сен менен подкастка чыкканын атайы көрдүм да аягына чейин. Ошондо бир сүйлөм аябай жакты, мен аны Фейсбукка да бөлүшүп койгом. Ошондо айтып атпайбы Кубатбек аба? Кыргыздын кемчилдиги жок, бирок биз кыргыз боло албай жатпайбызбы депчи. Аябай сонун айтканда, бир мезгилдерде мисалы үчүн биз менен канатташ жашаган элдер кыргызга суктанган. Кыргыз коомунда сый-урмат болгон, адилеттик болгон, нарыктуу эрежелер менен жашаган, түшүнүктөр менен эмес, азыр кээде башка жака кирип кетип атабыз. Бүт бардыгы ордорду менен болгон, ар-намыс, адеп, ыйман, улуу кичүүнүн ортосундагы, ата-эне баланын ортосундагы маселелер бардыгы ордорду менен болгонда, ошон үчүн да кыргыз сакталып жоголбой ушу күнгө жетти да. Аны эми жоокердик өнөрүнө киребизби же руханий маселесине киребизби, бардык маселеде кандайдыр бир туруктуу нарыктуу эрежелер менен жашаган эл. Ошон үчүн да сакталып келди. Ал эми азырда салыштырмалуу бүгүнкү күндө жана айтылгандай биздин өзүнүн бир мүнүстарыбыз бар. Анан калса биз ата бабанын уңгу жолунан бир аз четтегендиктен кээ бир баалуулуктарды унутуп, ошо уңгу жолдон тайып кеткен үчүн да могу документ туура кабыл алынды деп ойлойм менчи. Анан эми ошого кайрадан баягы подсознаниясындагы ата бабадан келе жаткан улуу баалуулуктарына кайтуу процесси, мындайча айтканда улуттук кайра жаралуу процесси жүрүп атат. Бул процесс кетип атат да. Анан ошол эле мезгилде биз мына дүйнөдө окуяларга мисалы үчүн алалы, дүйнөдө бир чоң державалар, бир 5-6, мисалы үчүн Америка, Россия, Кытай, Европа. Ушунун ортосунда азыр тиреш соодалашуу жүрүп атат. Буга азыр Иран кошулду да. Жана башка ушунун тегерегинде болуп атат. Анан мына кечээ жакында эле Казакстандын президенти Такаев аябай сонун сөз айтты да, жана Путин менен жолугушууда. Ой, мен Украина менен Россиянын ортосунда согуштун себептерин деле түшүнбөйбүз. Бул өзү түпкү тамыры кайда экени да белгисиз. Ушуну мындай токтотуп эле тынчтык жолго сүйлөшүүгө барыш керек деген ойду, ой, бул кыргыз менен казак бир элбиз, маселе жок. Мен аябай сыймыктандым, ушу казак президенти ушинтип сөз айтты да, дүйнөгө угуз айтты. Өтө керектүү сөз айтты. Эмне үчүн кыргыз айтса болбойт? Америка менен Иран маселеси курчуп атканда, Америка Иранды согуп, Иран кайра жооп кылып ошондо согуп аткан ошондой учурларда жазыпсыз да, Facebook баракчаңызда мен окудум. Эл журт, дүйнө тынч эмес, ички тирештен бийик көтөрүлүп, Айкел Манастын эли катары аксакалдык укугубуз менен дүйнө элин кепке, тынчтыкка чакыралы депсиз да. Анан эми баягы ошондо чоң дөөлөр согушуп атса, анан бул жакта биз кыргыз аксакалдык укугубуз бар деп ошо айта койсок эле, ал эки дөө мындай карап, бул аксакал эл экен кыргыз, биз токтотолу дегидей ошондой болуп калабы же бул тек гана бул кандай мааниде айттыңыз мунучу? Казакстан президенти Такаевдин сөзү менен дагы жооп бергендей болдум. Сиздин оюңуздун жарымына жооп бердим дейчи. Атак кыргыздын эң байыркы эл экени жана айтылгандай, ал кан боюнча, тарых боюнча, лингвистика, филология, тил боюнча байыркы аксакал эл экендиги чындык да. Демек, ошол эпикалык ой жүгүрткөн руханий көрөңгөсү бай байыркы элдин дүйнө элине кайсы бир форматта мүмкүн Манастын духу менен тынчтык жүрүш катары дүйнөгө чыгыш керек деген да ойду айтып жүрөм мен. Кадыр эселе марш мира деген бар да, тынчтык. Ошол Манастын духу менен Манас айттырып, мүмкүн Бакай атанын желеги ак болгон экен, көтөрүп, адам баласы, биз мынтип бири-бирибизди ракетанын, автоматтын тили менен сүйлөшсөк, бу жер шарын боткого айландырабыз. Мындай кылбаш керек, токтотолу дегенде эмне үчүн айтпаш керек? Мисалы үчүн 2 жаш наристе балдар урушуп атат дейли, бири-бирине чаң чачып, ылайды бетине шуап дейли да, образын айтып атам. Бир аксакал киши мындай байкап эле унчукпай өтүп кетпейт да. Балдар, талашыңар эмне?
эмне урушуп атасыңар, эмне болду дейт туурабы. Мен жөнөкөйлөштүрүп айтып атам да, вот ошол сыяктуу эле кыргыз эң байыркы аксакал нарктуу эл катары дүйнөгө өзүнүн бир оюн кайсы бир форматта айтууга акылуу деп ойлойм. Бул руханий принциби бар кыргыздынчы. Мисалы муну эгерде турмуштагы бир эки окуя менен айталычы, мисалы алалы, Тажикстанда граждандык согуш жүрүп атты. Ошол учурда бир жагын бир жагы укпай атты. Ошондо ким кыргыз түшпөдү? Ошондо ошо Шеримкуловдун ролу мен өзгөчө баалайм, Акаевдин учурубочу эки тарабын Бишкектеги келишим менен токтогон Тажикстандагы согуш. Же болбосо Карабахта дагы аябай күчөп аткан учурда ошондо дагы кыргыздар кадыресе рол ойногон Карабахты биринчи токтотууда. Бул өзү акыркы доордогу эле болгон окуяларды айтып атам. Демек, ошондой руханий миссиясы бар экендигин мен кайталап айткым келет. Дагы көрө жатабыз. Мүмкүн адам баласы эсине келип барган сайын ушуну секин согуш отун өчүрүп тынчтыкка кетсе жакшы. Эгерде цивилизация буга чейин деле болгон, кайра өзүн кыйраткан да, азыркы согуш ба мурдагылардай эмес, уже улам күчөп баратат. Мына дрондордун согушу кетип атат, ракеталар менен кетип атат. А эгерде ядролук куралды колдонууга өтө турган болсо, анда жеңүүчү болбойт бу жер шарында. Аны түшүнүп деле турушат өздөрүчү. Анан амбициясы кармап кетип эле тирешип кетип атат. А ушундай учурда өзү психологияда мындай экен да, эки адам урушуп атсачы, экөө тең ойлойт экен, ушу бирөө бизди көрүп ажыратып койсо депчи. Экөө тең. Психология ушундай экен. А керек болсо азыр өтө катуу кетип аткан учурда чындап эле кээде ортомчу талап кылынат. Кандайдыр бир форматта. Ошону Такаев туура түшүнүп Казакстан президенти өзүнүн оюн айтты эле, дүйнө коомчулугу жакшы кабыл алдыбы? Жакшы кабыл алды. А эмне үчүн кыргыз Манастын духу менен, жана мен айткандай аксакалдык дем дух менен, Манастын духу менен кайсы бир форматта айтса болбойт. Анан мен ушул жерден айта кетейин, биз акыркы жылдары катары менен 2 жолу эл аралык руханий форумду өткөрдүк. Биринчиси ошо биримдик жана тынчтык жөнүндө болду. Бул Манас академиясында өттү 24-жылы сентябрда. Былтыр 25-жылы сентябрда уңгу жолдогу илим, билим, руханият өнүгүүгө өбөлгө деген тема менен өттү. Дагы деле ал туруктуу иштеп атат да, анын девизи биримдик жана тынчтык деп аталат. Быйыл дагы сентябрда биз ошол уңгу жолдо айкөлдүк деген феноменалдык бир термин бар. Бул термин эле эмес, бул өтө чоң бир философиялык түшүнүк. Ошол айкөлдүк маселесине арнап, айкөлдүк жалпы адамзаттык өнүгүүнүн заманбап модели деген тема. Жол болсо айкөлдүк адамзатты сактайт, жөнөкөй кыска айта турган болсок, орусча великодушие спасет мир. Чында айкөлдүк дегенди которуу мүмкүн эмес. Бул өтө адамдык сапаттардын мен изилдеп бир китебимде жазган жерим бар. 120 сапатын тапкам да мен изде. Андан башка да андан да көп болушу мүмкүн. Оң сапаты, сол сапаты адамдын. Ошо кыргыздын адам таанууга болгон өзгөчө бир мамилеси бар үчүн ошо адамдын мүнөзүнө эле 120 эме менен баа берип атат. Ошол оң сапаттардын бардыгынын жыйындысы келип мен түшүнүгүмдө бул айкөлдүктү түзөт. Айкөлдүк ошо адамдагы болгон жакшы сапаттардын жыйындысы. Эгерде бир сөз менен берилип атат айкөлдүктө, бирок аны өтө чечмелеп отурсаң, бул өтө кенен түшүнүк дегим келет да. Мисалы үчүн кыргыз Чыңгыз Айтматов аркылуу маңкуртчулук деген терминди киргизип жиберди. Бүт дүйнөдө которулбай эле бул кирип кетти. А эмне үчүн биз айкөлдүктү которбой эле ошол маңкуртчулуктун оң сапаттагы үлгү боло турган адамзаттын мындан ары өнүгүүсүнө мындай жол, платформа болуп бере турган идеологиялык өзөктүү бир чоң түшүнүктү киргизсек болбойт. Ошонун үстүндө биз иштешибиз керек. Анан калса бул уңгу жол документинде өзүнчө бир чоң абзац болуп турат. Анан документтин өзү дагы аталышы мындай болуп атпайбы? Улуттук дем, экинчи бөлүгү кандай? Дүйнөлүк бийиктик. Демек, кыргыз элинин дүйнөлүк бийиктикке чыгуусунда ошондой дүйнөлүк өзүнүн миссиясын аткарыш керек. Мисалы үчүн мен жана руханий миссиясын айтпадымбы? Анан ошол айкөлдүк деген феноменалдык, классикалык, философиялык адамзаттын өнүгүү парадигмасын аныктап бере турган жол ушул кыргыз дүйнө таанымында жетиштүү бары айтылып
жазылып ал күндөлүк турмушунда колдонулуп келген үчүн эл сакталып келди да. Мисалы үчүн жаратылыш менен карым катышта болуу, экология деп эле кыйкырып атат дүйнөдө. Кыргызда аны баардыгына жандуу жаратылышка жандуу мамиле кылган. Баардыгы жана айтылгандай өзүнүн эрежеси менен, жолу менен бир эле элдин ичиндеги ынтымак, эки адамдын ортосундагы биримдик достук, ал эми эки элдики бул эки адамдыкы эгиз, эки элдики деңиз дейт. Достук жөнүндө айтылган жери да. Дүйнөлүү элдери менен ынтымак биримдикте, тынчтыкта бакубат жашоо деген принцип ошол Айкөлдүктүн ичиндеги идеологияга кирет бу дагы.